Кыргызстан эгемендик алгандан бери Улуттук илимдер академиясынын Жамгырчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкерлери экспедицияга чыкчу акча каражаттарды дээрлик ар кайсы эл аралык донорлордун акчасы менен чыгып келишкен. Одним из конечных продуктов работы археологдун бирден бир иши бул археологиялык багыттагы жерлерди туура казып, илимий иштерди жүргүзүү жана казып алган жерлерди туризм аймагына айлантуу. Бул иштер мамлекет үчүн өтө маанилүү. Археологдор 30 жылда эмне кылды? Алар көп нерсени жазады. Бирок жазган иштердин көбү чет элдик гранттар менен жазалды. Ал эми акча каражат гранттык болсо, алардын кызыкчылыктарына басым жасап каласың. И, конечно, в большей степени ориентируешься на интересы партнеров. Президенттин жарлыгынын алкагында 2023-2027 жылдарга көөнө тарых сырлары, тарыхый маданий мурас объекттерин сактоо, изилдөө жана археологиялык казуу иштерин жүргүзүү боюнча мамлекеттик программа ишке ашкан. Бул программа 30 жыл ичинде Кыргызстанда биринчи мамлекеттик деңгээлде колдоого алынып, уюштурулуп жатат. Азыркы тапта илимий экспедициялар кызуу жүрүүдө. Тарых эмне? Бул жазма булактар. Архивтердеги, кол жазмалардагы, өзгөчө Кытайда, Иранда, мына жакында окумуштуулар айтып атат, Индияда да бар экен депчи. Мына ошол жазуу булактарды таап келип, ошо тилде болсо, ошолордун баардыгын тең биз кыргызча которуп, орусча которуп, анан жазышыбыз керек. Андан кийин буга чейин көп көңүл бурулган эмес да, мында экспедиция. Мисалы биз булактарда материал тапмайынча тарых жаралбайт да. Анан архивден издешибиз керек. Мына совет мезгилин изилдеш үчүн Ташкентке, Алматыга, Оренбургка, Москвага, Ленинградка барып, ошол жердеги биздин совет мезгилиндеги архивдик материалдарды издешибиз керек. Аяка барыш керек, жашаш керек. Анан материалдарды азыр мурун бекер берсе, азыр бекер бербей калды. Ар бир баракка тыйын төлөйбүз. Ошон үчүн каражат керек. Каражат болбосо изилдөө кыйын. Ведут раскопочные работы. Кара Суу районунун Акжар айылында азыркы тапта археологиялык казуу иштери жүрүүдө. Казуу иштерине археолог Кадича Ташпаева, Сулайман Тоо музейинин кызматкерлери, Ош мамлекеттик жогорку окуу жайынын жана ошондой эле Батыш Чех университетинин студенттери бул аймакты изилдеп жатышат. Изилдөөлөрдүн башында турган археолог Кадича Ташпаеванын айтымында бул аймакта керамикадан жасалган идиштер, зер буюмдар чыгып жатканын белгилейт. Здесь на северной окраине. Кара Суу районунун Акжар айылынын түндүк тарабында 6 төбө бар. Бул жерде биз 3 жылдан бери археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп келебиз. Археологиялык казуу иштери жүрүп жаткан дөбөлөрдө кызыктуу табылгалар табылган. Мисалы, палеозоологдор көптөгөн дан өсүмдүктөрүнүн жана өсүмдүктөрдүн уруктарын табышкан. Бизге абдан кызык болуп жатат. Бул дөңсөлөр эмне үчүн бир линияда, бири-биринен анча алыс эмес жерде жайгашкан. Алардын аралыгы 200 метрге жетет. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында белгилүү болот деп жатабыз. 2 жылдын аралыгында жергиликтүү жана чет элдик археологдор тарабынан адам жана мал сөөктөрү, үйлөрдүн калдыктары, карапайдиштердин сыныктары табылган. Буюмдар мындан 23 кыл мурда башталган Кушан падышалыгына таандык деп болжолдоп жатабыз. Стены получен. Программаны ишке ашыруу үчүн тарыхый маданий мурас объектилерин эсепке алуу жана пайдалануу боюнча электрондук портал түзүлүп ишке берилет. Ошондой эле мындай жайларды оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлөт. Археологиялык эстеликтерди эл аралык стандарттарга ылайык консервациялап, археологиялык казуулар жана изилдөө иштери жүзөгө ашырылат. Белгилей кетсек, тарыхый маданий мурас объектилерин сактоо, изилдөө жана туура пайдалануу үчүн мамлекеттен 584 миллион 74 миң сом каражат бөлүнгөн. Жогорудагы бөлүнгөн каражат 4 жылга бөлүштүрүлүп иш алып барылат. Бул программа акыркы 30 жыл ичинде биринчи мамлекеттик колдоо программасы. Бермечи Мукаева, Жакшылык Тилекбек уулу, билим жаңылыктары, Бишкек.